Анан балдарга негизи ошо таарынычтарды жаратпоо үчүн кандай тарбиялоо керек? Азыркы бери жаш ата энелерге кеңештер, психолог катары кандай тарбияласак балдарыбыздын бизге болгон таарынычтары аз болот? Бул өтө актуалдуу темалардын бири деп эсептейм. Себеби канча билим албайлык, мен өзүм дагы энемин. Ойлоп мен кандай тарбиялап атам деген суроо көп келет. Анан эң негизгиси бул биздин эң чоң нерсебиз бул убакыт бөлүү балдарыбызга. Азыр үйгө келгенде баарыбыз эле баягы сотка менен эле улам бир нерсеге алаксып кетебиз, чуркап үй оокатын кылабыз. Ошентип биз баланы укпайбыз. Бала менен көбүрөөк убакыт бөлүшүбүз керек. Анан жакында Америкага барып келдим. Ал жакта атайын special day деген сонун бир традиция бар экен. Ал сонун нерсеси ар бир балаң менен өзүнчө бир атайын бир күндү тандап убакыт өткөрүү. Себеби мен азыр эс алууга эми бир дем алыш күнү чыгабыз, 5 балам болсо 5 балам ээрчитип алам. Анан сен кое тур, сен тура тур болуп биз эч кимисин укпайм. Ошол сыяктуу анан биз балдар жанагы арасында апасына айта албай калган сөздөрү, учурунда көйгөйүн менен бөлүшө албай калган ошонун кесепетинен анан жөн гана бир балабызды алабыз, бир дем алыш күнү ошо менен 1 саат болсо дагы азыр сонун кофейнялар бар. Барып чай ичип, балабызды угуп, анан эң алтын нерсе бул убакыт. Анан экинчиси баланы тарбиялаба дейт, сен өзүңдү тарбияла дейт. Биз өзүбүзгө кандай баягы эненин образын көргөзүп атабыз, кандай үй бүлөнүн образын. Кыргызда жакшы сөз бар да, баягы куш учканда уядан көргөнүн алат. Эки нерсе өтө баалуу.